Краткое сказание. Lut пайғамбар алейхиссалам туралы қысқаша баян. Намруттың жергесінен кеткен соң Ибрахим Халилуллах алейхиссалам Аллаха иман келтірген момындар менен қошу Шам жергесіне сапар алады. Өзі менен бірге аябай қадырлаған отпарастық диннен алыс бір туғанның уылын қошу алады. Брата, чистого от язычества. В местечке под названием Садум. Саддым же Саддом деген жерде бір ыплас ел жашачу. Адам баласы пайда болгондон тарта алардай ыпластыгы ашынған ешбір қом болгон эмес. Ошол бузулган комдун ыпластыгы чегинен ашып, тиришумдук күнөөлөрдү жасай баштаганда, ошолорду акыйкат динге, ыйманга чакырсын деп Аллах аларга Лут пайгамбар алейхиссаламды жиберди. Ал ыплас коомго Аллахтын жазасы кандай экенин эскертип, насааттарын, баяндарын айтып, Аллахка сыйынып жашагыла деп, колунан келишинче туура жолго үндөп келди. Ему. Они же не слушали его устрош. Пайгамбардын эскерткен коркунучтуу насааттарын, түз жолго чакырган баяндарын алар угуп дагы койбостон, бейжай бир айбандардан бетер өз билген ыпластыктарын уланта беришти. Аны менен тим болбой, сен айткан жазалуу болор, оюңдан чыгарылбаган болсо, Аллах чынында эле бизди азаптаары ырас болсо, кантип ошентерин бизге көргөзчү дешти. Ал коомдун ыплас иштери кандай экени тарыхта белгилүү. Аларды ата өтүүнүн да кажети жок. Аны айтып санап берүүнүн өзү уят. Бир сөз менен ошол эл ыплас жоруктары боюнча адамзат тарыхындагы бүт бузулган делген элдерди, урууларды артка калтырат го. Лут алейхиссаламдын шорду аялы дагы тигил бузулган жамаат тарапта эле. Себеби Аллахтын түз жолунан ал жүзүн үйрүгөн болчу. Лут алейхиссаламга периште коноктор келген сырды ыплас жоруктуу кошуналарына билгизип, аларга бирөөнү туз сурамыш этип жиберет. Куйтулугунун кесепетинен кошуналарынын ыплас ниеттерине жардамдашканы себептүү Соддом эйлерге келген бали ал аялга да тиет. Ыплас калктын оңолушунан бардык үмүтүн үзгөн Лут алейхиссалам жардам бере көр деп Аллахка жалынат. Жараткан анын дуасын кабыл кылып, бузулган Соддом эйлер жазаланат. Который удовлетворил его мольбу, и этот народ был наказан. По мнению справедливого и Адилеттүү, кубаттуу Аллах субханаху ва тааланын ыракымы менен Жабраил, Микаил, Исрафил периште алейхиссаламдар инсандын кейпин кийишип, Аллахтын таква кулу Лут алейхиссаламга конокко барышат. Берки ыплас иштерди кылган садомиттер төрөлөктө эле ал надандардын келечекте эмне кылышаарын Аллах билсе дагы, тек калыстык үчүн өзү жиберген 3 периштеге Содом калкынын ыпластыгына 4 күбө табылганда гана аларды жок кыласыңар деп бир шарт талап коет. Быть погублены только при наличии 4 свидетельств об их порочности. Когда пришли гости, Лут алейхиссаламга үчөө конокко келишкенде ал кайгыра, силер могу Содом эли кандай ыпластыктарды жасашат билесиңерби деп сурайт. Келген 3 конок билбегендей тургулушуп, алардын ошол жоруктарын бизге айтып берчи дешет. Ошондо үчөөнүн көзүнчө Лут алейхиссалам 3 ирет Аллахтын ысмы менен карганып, мындай бетпак, мындай бузулган ыплас калктан өткөн коомду мен көргөн эмесмин дейт. Земле народа подлее и испорченнее этого. И этой 4-кратной клятвы. Пайгамбардын ушундай катары менен каргануусу Содом элин жазалоого Аллахтын койгон шартына жол ачат. Лут алейхиссалам келген 3 конокту ыплас кошуналардан кантип сактоону ойлонуп аткан чакта, аялы тымызын коноктордун келгенин билгизүү үчүн бирөөнү кошуналарга жиберип коет. Уятсыз кошуналарынын баары Лут алейхиссаламдын үйүнө келген коноктор тууралуу билип алышып, аларды ыплас ишке тартмакчы болушат. 3 периште Лут алейхиссаламдын Содом комунан калкылуу далалатын көрүшүп, тим кой, кошуналарын кире беришсин дешет. Алейхиссалам одним махом крыла ослепился. Андан соң Жабраил алейхиссалам канатын бир серпүү менен Содом эйлердин баарынын көзүн сокур кылып салат. Көзү көрбөс тооктордой болуп ооруларынан жыла албай калган Содом эли бизди сыйкырлап салдың деп күнөөлөшөт. Бирөөнү тузга жибермиш этип, Лут алейхиссаламга коноктордун келгенин ал Содом элине шуурап саткан аялын Аллах чылык тузга айландырып салган дешет. Аллах жиберген 3 периште Лут алейхиссаламга жараткандын шартын айтышып, батыраак ыплас калкты жок кылынышын сурангын дешет. Жабраил алейхиссалам таң үрүл-бүрүлдө бул элди жок кыламын. Андыктан Содом жергесинен Аллахка ишенген момундарды алып чыгып кеткиниң деп Лут алейхиссаламга эскертет.
Ошентип ар биринде 12.000ден адамы бар 7 кыштак жок болот. Жабраил алейхиссалам канаты менен ал айылдарды те бийикке пияздын кабыгындай кылып жеп жеңил көтөргөндө, асмандардагы периштелерге айылдардагы иттердин үргөнү, короздордун кыйкырганы кадимкидей угулат. Большую высоту, так что ангелам на небесах был слышен вой собак и крик петухов. Перевернул их. Көккө көтөрүлгөн айылдарды Жабраил алейхиссалам кайра жерге көмкөрө урат. Содомийлерди ого бетер коргулуу үчүн алардын кыштактарына таштардан жаан жаадырылат. Ошондой эле ал ар бир ташта ушул чөлкөмдөгү күнөөкөрдүн ысымы жазылган болчу. Бул кыштак эзели болбогондой, анда эзели тирүү жан адам жашабагандай болуп, Содом жергеси түп орду менен жок кылынган.